Дөөлөт Рыспаев жаш болсо дагы маданиятка кошкон зор салымы үчүн маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тагынган. Ага Кийиз дүйнө фестивалын, дүйнөгө белгилүү көчмөндөр оюндарын уюштурууда активдүү катышкандыгы себеп. Андан сырткары каарман салттык кийимдер жаатында дагы жигердүү эмгек кылып келет. Бул көйнөктө болсо бул келиндердин көйнөгү деп айтылат. Жалпысынан ошо турмушка чыгып балалыгынан баштап кийип башташат. Узун жака деп коет, жакасы ушундай болуп бичилат. Себеби баягы балалыгынан бала эмизүүгө ыңгайлаштырышкан да. Жакадан айырмаланган экен. Келиндер, кыздар деп бөлүнгөнү көйнөктө ошо жакасынан билинген да. Бул жерде бардыгы тарыхтан казылып алынган, чеберлерден үйрөнгөн багыт боюнча кийимдер тигилет. Нукуралыкты сактап калууга аракет кылгандыктан кездемелер дагы талапка жооп бериш керек. Андыктан аны атайын чет жактан буйрутма менен алдырышат. Мурунку кездемелердин азыркы кездемеден айырмачылыгы бул мурун эни кичирээк болгон, 35-40 сантиметрге чейин, эң чоң дегени эни 90 сантиметрге чейин жеткен. Туурасы. Анан кийин бул кездемеден бычым, билбейм кимге кандай, мага бычкан оңой, жеңил да. Азыр болсо эми кездеменин туурасы чоң кездемелер бар. Бул кездеме Өзбекстанда негизгисинен ошо сактап калышкан, илгерки ыкманы токуп келишет, дагы деле ушундай кылып. Ошол жактан алынган кездеме атайын. Биз азыр фондко коллекцияга деп көйнөк бычкан атабыз, ошону бычып көргөзөм. Кесиби боюнча бычмачы конструктор катары дөөлөт кийимдерди чеберчилик менен бычып тигет. Анда заманбап ыкмаларга караганда салттуу ыкмаларга басым жасайт экен. Кездемени ченеп, кесүү дагы бул жакта эски аталыштар менен жүрөт. Карштап жалпысынан боюн чыгарып алабыз. Бул жолдун узундугу азыркы метр менен айтканда 1,5 метр. Жалпысынан ошо карыш дегенде көбүнчөсү сөмөй менен алынат, бирок сөмөй менен сөөм деп айтылат да. Карыш дегенде бул ортон менен бармактын ортосу да. Укум. Сөмөйдүн бул жери менен мындай укум деп айтылат да. Анан кээде өзүм таң калып калам, ушу салттуу ыкма менен бычкан кийимдерди. Мисалы үчүн эндеп карыштап бычып туруп эле, анан кайра сантиметрге салсам туура келип калат да. Конструктор катары өзүнүн ликаласын жасап келгенде туура келет да баары. Дөөлөттүн бычмачылык өнөргө ыктаганы бала чагында көргөн билгени таасир эткенин айтат. Анын чоң энеси чебер тикмечи болсо, учурда өз атасы дагы бычмачы кесибин аркалайт. Кичинекейибизде каныбыз да бар деп. Анан өзүм ушу 8-чи класс окуп жүргөн кезде тайжем ушу швейный цех иштетчү. Барып өзүмө кызык болуп жардам берип жүрүп эле, ошондон ары өзүмө кызык болуп кетти да. Досторум тамашалай беришет, окууга тапшырардын алдында мен ошо негизги чечимге келгем да. Досторубуз отуруп ким каяка тапшырат болуп калган кезде аны багытымды ушул багытты тандап алгам да, кийим менен иштөөнү. Кийим менен иштеген ичинен дагы ушул улуттук кийимдерге басым. Биринчисин негизгисинен бул мен азыркы заманбап эле кийимдер боюнча окуп бүткөм. Андан кийин фондко аралашып калдым, улуу мундагылар менен иштешип калдым, анан үйрөнүп отуруп уже каныбызда бар нерсе ойгондо окшойт. Анан салттуу билимдерге келип, ушундан ары салттуу билимдерди улантып кеттим. Азыр бул бычып алган бою деп коет, узундан бою деп айтылат. Боюнан кийин жеңин бычып алабыз. Каарман улуттук кийимдердин тарыхын терең изилдегендиктен анын илимий жагынан кенен маалыматы бар. Көбүнчөсүн эле негизгисинен заман өзгөргөн сайын эволюциялык кийим да өзгөрөт эмеспи? Кыргыздардын кийими ушу 30-жылдардан баштап өзгөрө баштаган да. Союз доорунан баштап жаңы бычымдар бул ошол эле Союздагы өлкөлөрдүн таасири, анан Европанын таасири менен жаңы бычымдар өтө баштаган. Негизгисинен бири 60-жылдарга чейин бычымдын салттуу ыкмалары сакталган, бирок ошол эле бычымга бөлүктөрүнөн өзгөрө баштаган. Мисалы үчүн жакасы өзгөрө баштаган.
жалпы бычым бир мурункудай эле калган туура. Анан кийин бирок жакасы өзгөргөн. Жеңдери кыскарып, ушинтип этек кыскарып, ушинте баштаган, өзгөчөлөнө баштаган. Учурда бул кеңседе салттуу кийимдерди бычып тигүү боюнча дөөлөт сабактарды дагы өтөт экен. Бабалар ыкмасын колдонуп, кийим тигүүнү үйрөнүүнү каалагандар барган сайын көбөйүүдө дейт каарман. Андан сырткары дөөлөт тарыхый тасмаларда дагы кийим жаатында өз күчүн сынап жүрөт. Тарыхый тасмага иштөөнү кызыктым. Ушу эң биринчи тасма, чоң тасма. Документалкаларга иштеп жүргөм, анан эң чоң тасма ушу Айбек Дайырбековдун Дара кыры тасмасы болду. Ооба, тасма абдан популярдуу болгон. Бизде гана эмес, көптөгөн кино сыйлыктарга да татыды, ошол тасма. Ошол жерде кайсыл кийимдерди жараттың? Тарыхый чоң тасма болуп аткандыктан 3 чоң сүрөтчү иштеди. Кийим боюнча 3 сүрөтчү. Андан тышкары 4 костюмер иштеди. Бул жерде жетишпей калып аттык. Площадкада чоң жумуш бар. Ошондуктан ушундай иштедик. Жалпысынан Дара кырыда кыргыздардын 18-кылымга, 18-кылымдын экинчи жарымында таандык кийимдерди колдонгонбуз. Ал биздин ошол эле илимий изилдөөлөр, талаа материалдар чогултууда тапкан маалыматтарыбыз болгон. Эң кеңири ушул жерде тасмада бир өзгөчөлүк кылганыбыз, эки аймактын кийимин көргөзгөнгө аракет кылганбыз. Бул Кыргызстандын түндүк аймагы, бул бугу уруулары. Андан тышкары Таластын Кытай уруусун. Бул Чыңгыз Айтматовдун айылы болот. Ошол жактагы урууну көргөзгөнбүз. Кичине костюмда өзгөчөлүктөрү бар да. Жалпы жонунан ала келгенде ошо Таластагы кеңири колдонулган бул элечегинин өзгөчөлүгү бар. Баш кийимден анан чапандын өзгөчөлүгү бар. Кары жең чапан деп коюшат. Бул эми көп эле элдерде мындай жалпысынан кездешип келет, бирок ошо Кыргызстанда түндүк батыш аймагы Таласта көбүрөөк колдонулат. Кары жең чапан деп. Чапанды кары жең деп айтып аткан ошо бул жерге чейин келет. Чыканакка чейин. Кары жерге чейин ошондуктан кары жең деп коюшкан. Ошол чапан. Негизгисинен ошо өзүнүн бычмачы катары иштегенде ошо кары жең чапанды улуумундагылардын айтуусунда эски сүрөттөрдү карап ошо кинонун алдында реконструкция кылгам да. Жалпы негизи ошо канча костюм кийим жараттыңар ошол тасмага? Командаңар менен. Тасмага жалпысынан 220 костюм болду. 220 костюмдун 20 костюмун биз колго тиккенбиз. Тигиштерин колго тиккенбиз. Анткени кадрдан жакшы көрүнсүн, колдун жумушу болсун деп колго тигип көргөзгөнбүз. Калгандарын баягы экинчи план, үчүнчү план деп бөлүнүп эмес, ошолорду машинкага тиккенбиз. Анткени биздин убактыбыз аз болгон. Болушунча колубуздан келишинче ишибизди кылганбыз да ал жерде. Бул көп жылдан бери чогултулган кийимдер. Бул кийимдерди Кыргызстанда гана эмес, чет мамлекеттерде кыдырган. Бул чапан ошо кары жең чапан деп айтылат. Анан көкүрөгү оң жакка жабылат. Негизи кыргыздарда мурунтан илгертеден эле оңго жакшы нерсени тиленишип оң жакка жабылган. Эркектердики, аялдардыкы деп бул кийин гана Европанын таасири менен болгон. Орустарда деле Европанын таасири болгон. Жана мен айтып аткан ушу Талас аймагынын чапаны деген ушу чапан. Эң биринчи бычып реконструкция кылган чапаныбыз ушу болгон. Өзүңө таандык эмгек, чапан. Мен бул элдики, бирок көбүнчө ушу бычым колдонулбай калган да. Бул жерди байлап коет экен, бул негизи чапандар дагы бөлүнөт да тура, жакалары менен же буларда андай деле өзгөчө. Чапандарда ички анан сырткы болуп бөлүнөт. Ички анан сырткы. Жукараак болуп, көбүнчөсүн жеңил кийип жүргөн чапан болуп эсептелет. Жана сиз айтып аткан түштүк аймагындагы узун жака көйнөк да. Жакасы менен. Узун бул эски илгерки жака. Ошо сактап келаткан улуумундан алган жака да. Саймалары да өзгөчөлүк экен. Бул сайманын жөнүндө сөз кылсак да бул бир топ маалымат да туурабы? Бул жерде азыр могу белгилер эле бир маанини туюндурат да. Түштүк аймагыбыз өзгөчөлүгү менен ошо токууганга көбүрөөк басым жасашат да.
Бул эми баягы кенен ыңгайлуу, анан могу кездеменин дагы ыңгайлуулугу бул баягы суукта дагы, ысыкта дагы бир калыпта. Негизгисинен ошо жалпысынан эле чит кездеме колдонулган да. Чит кездеме ар дайым жылуулукты кармап турат. Жылуу жүргөнгө. Салкын болот. Улуттук баалуулуктарга терең үңүлгөн каарман үйдө да, көчөдө да башынан ак калпагын түшүрбөйт экен. Тескерисинче өзүн калпаксыз такыр элестете албайт. Мындай кийинүү стили өзгөчө сыймыктануу сезимдерди жаратат дейт ал. Ошол себептен дагы кыргыздардын ак калпагын жасоо өнөрүн жана кийүү маданиятын ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизүүдө дагы жан үрөп чуркаган. Чоң жумушум ошол деп ойлойм. Башка жумуштарыман дагычы. Эми ал жерде кичинекей салым кошсом дагы ошол чоң жумушум ойлойм. Анткени мырзалык катары, ак калпакты кийип жүрүүчү катары дагы өзүмдүн баш кийимим катары. Ошол жерде негизги ЮНЕСКонун шарты боюнча сунушту көтөрө турган бул эл болуш керек. Анан ошо эл атынан коомдук уюм болуп, коом биригип, жалпы ушу сунуштаманы даярдап, НАЦ комитет менен биздин катчылык менен биргеликте калпакты ЮНЕСКОга киргизип алганыбыз болгон да. Бул күн чоң, эми мындайча айтканда мен үчүн майрам күн болуп калды. Диляра Оразалиева 2020-жылы уюштурулган сайма сынагынын жеңүүчүсү. Жеңүүчү катары ага берилген чапанга эми ал дагы өз ысымын сайып түшүрүп, кийинки жеңүүчүгө өткөрүп бериши керек. Уюштуруучу катары дөөлөт саймага баамдоо жүргүзгөнү келген. Анткени сынакка саналуу күндөр калды. Бул тарыхта кала турган чапан. Ар бир жыл сайын чемпиондун аты жөнү жазылып, мыкты чеберлердин колдон колго өтө турган чапан болот. Аздектеп сакталып, анан орун калбагандан кийин анан дарак музейине өткөрүп жаңысын, жаңы чапанын тигебиз дегендей буюрса. Өнөрлүү айым саймачылыкты өз энесинен үйрөнүп, кийин өөрчүткөнүн айтат. Белдемчилерди сайып, андан кийин дагы биз туш кийиш сайдык. Аны дагы быйыл август айында туш кийиз көргөзмөсүндө ошол бүтүрүлүп, быйылкы 2021-жылы ошол туш кийиз көргөзмөсүндө туш кийиз илинде Кооператив атындагы сүрөт музейинде. Бул жылы 3-чү ирет сайма сынагы өтөт. Бул кол өнөрчүлүккө өткөн жылдарга салыштырмалуу кызыккандардын саны көбөйгөн. Жылдан жылкыга быйыл мисалы үчүн көбөйдү саймачылар. Анткени сайма сайган адам көбөйүп атат да. Буюрса көбүрөөк күтүп атабыз. Анан мектеп окуучулары дагы, студенттер, андан тышкары мурун көбүнчө асыл зат катышса, мындай эркек балдардан дагы катыша турганын күтүп атабыз. Буюрса сайма сайып үйрөнүшүп. Ал эми бул жерде кыргыздын дагы бир улуттук кол өнөрчүлүгү болгон курак боюнча көргөзмө болгону турат. Мына бул жерде азыр даярдыктар жүрүп жатыптыр. Ушул курак өнөрүн учурда айрыкча жаштардын арасында кеңири жайылтууда Чолпон Аламанова чоң эмгек кылууда. Это одеяло, оно было шито для... Бул жууркан жеке өзүмдүкү. Апам мага арнап тиккен экен. Мында апамдын мага болгон эң жакшы каалоо тилектери, мээрими камтылган деп билем. Апам көптөгөн өлкөлөргө саякаттаган. Ар бир өлкөгө ушинтип кездемелердин кесиндилерин ала жүргөн дагы барган жактан тигип келчү. Бишкекке келген соң улам бири-бирине курап тигип олтуруп, ушул жууркан даяр болгон. Өзгөчө тарыхы бар жууркан десем болот. Одеяло с историей, так сказать. Курак өнөрүнө баш оту менен берилип, аны жашоо образына айланткан чебер Чолпон Аламанова кездеменин кесиндилерин бириктирип, өзүнчө бир керемет төшөк, жууркан, буюм, жада калса кийимдерди жаратканына чоң энеси себеп болгон. Кураком я занимаюсь примерно с 12 лет. Я увидела, как моя бабушка шьет курак. Курак менен 12 жашымдан бери алектенем. Эсимде ошол жашта чоң энемдин кездемелерден курак курап отурганын көрүп аябай таасирленгем.
Тигүүчү машина менен кесиндилерди бириктирип, атканын ордумдан жылбай тиктеп тура берген экем. Үйгө келери менен апамдан кереги жок кездеме кийимдерди сураганмын. Апам атамдын эски көйнөктөрүн өзүнүн кийимдерин дагы берген. Аларды кескилеп, өзүмө жамынганга төшөк курагам. Ошол эң жакшы көргөн төшөк болчу. Анткени ага атамдын, апамдын энергиясын камтылгандай туюлчу. Жамынсаң, кадимкидей атам, апам мени коргоп тургандай сезилип. И это было очень мое любимое покрывало. Каарман алгач өзү үчүн, жакындарына белекке курак курап, көбүнесе хобби катары мамиле кылып жүрдү. Кийин көркөм өнөр окуу жайына тапшырып, дипломдук ишин курак боюнча жактап, андан соң Казакстанда көркөм өнөр институтунда билимин тереңдетип, ал жактан дагы курак стилине басым жасап, кийим жыйнагын жаратып, кол өнөрчүлүк боюнча сынакта баш байгени жеңип алган. Курак уже на тот момент он везде занимал такие ключевые моменты в моей жизни. Курак ошентип менин жашоомо аздан кирип, азыр менин жашоомдун бир бөлүгү десем болот. Бул жаатта тажрыйба топтогон сайын аны менен бөлүшкүм келип, атайын мектеп ачып, башкаларды дагы үйрөтө баштадым. У меня накопилось больше знаний, мне захотелось ими делиться, и я открыла школу и стала обучать ему. Кол өнөрчүнүн айтымында акыркы убакытта куракка кызыккандардын саны өсүүдө. Арасында жаштардан тарта улгайган апаларга чейин бар. Кызыгы ийне кармай албагандар, же туугандары жаздырып өзүлөрү тикмечиликке такыр кызыкпагандар курак курап кеткен. Вот здесь вот именно эта стена, это работа моих учениц. Бул бөлүккө топтолгон эмгектер менин окуучуларыма таандык. Биздин сабактарда 4 техника боюнча куракты үйрөтөбүз. Алар чий, каттама, турна жана ботокөз деп аталат. Барына бирдей эле 4 техника боюнча окутуулар өтүлсө дагы ар кимдин иши ар башка чыкканын көрүүгө болот. Ким өңдү кандай көрдү, кандай маанини камтыгысы келди, техникаларды кандай айкалыштырды дегендей. Мисалы, бул такыр тигип көрбөгөн окуучу кызга таандык. Мен ойлойм, эң жакшы деңгээлде аткарган деп. Это первый её курак, и я считаю, что эта работа великолепна. Толгон Айсенбаева курак көргөзмөсүнө атайын коңшу Казакстандан келген. Анын курак өнөрүнө жигердүү аралашканына 1 жыл болгон. Көргөзмөгө чукул панону бүтүргөнүн айтат. Но получается, мое, назвала я его асыл, что в переводе означает дорогое, драгоценное. Так как Чолпон предложил... Өзүмдүн эмгегимди асыл деп атадым. Эң баалуу, баа жеткис деген маанини туюндурат. Чолпон мени көргөзмөгө катышууга чакырганда, анын эко долбоор экенине кызыктым. Эко деген бул таза, нукура дегенди түшүндүрөт эмеспи? Бул жерде биз сатып алынган кездемелерди эмес, үйдө керексиз жаткан кездемелер же кийимдерди колдонуп курак курашыбыз керек эле. Мен апамдын көйнөгүн алдым. Бул көйнөк бала чагымда эң жакшы көргөн көйнөк эле. Түстүү, келишимдүү көйнөк. Муну бузбай сактап койсом деле болмок. Бирок Чолпондун сунушу менен жакын адамдарымдын кийимдерин колдонуп, үйгө илип алгандай кылып пано жараттым. Бул деген такай көз алдымда болот дегенди түшүндүрөт да. Көргөн сайын бала чагымды эстеп турам. Бул жерде да апам калтырган кездемелердин бөлүктөрүн дагы колдондум. Анткени өз энем тикмекчи болгон. Негизинен көргөзмөгө катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Дома и уже смотреть и наслаждаться, вспоминать, да, какие-то интересные моменты. Курак өнөрү көптөгөн айымдардын жашоосуна оң таасир эткенин практикада көп байкалат. Айрыкча ден соолугуна байланыштуу оор диагнозду уккан айымдар курактын арты менен дайым ачык маанайда болуп, жакшы нерселерге умтулуп, ошол илдеттен арылып кетишет экен. Я в прошлом году за неделю потеряла сестру и маму. И сама была только родила малыша. Мен өткөн жылы бир жуманын ичинде апам менен бир тууганымды жоготуп алдым. Өзүм жаңы эле төрөп келген элем. Ал окуялар аябагандай оор дейип депрессияга түштүм. Анан Чолпон менен байланышып, курак менен алек боло баштадым. Курактын жакшы касиети, мисалы, кесинделерди кесип жатканда, биз өз жашообуздагы жаман нерселерди кесип салгандай болобуз. Коркунуч, таарыныч, кайгы сымал сезимдерди. Ал эми буларды бириктирип курап тигип атканда, тескерисинче мээрим, сүйүү, ден соолук, бакытты чакырып тигип аткандай сезим жаратат. Мени дагы курак катуу депрессиядан сууруп чыкты десем жаңылышпайм. Страхи какие-то там, да, тревоги какие-то. Курак бир нече түргө бөлүнөт. Классикалык түрдөгүсүнө ак, кара, кызыл түстөгү кирет. Илгертеден келе жаткан маанисине таянсак, кара, ак түстөр айкалышкан курак жаман көздөн коргоп туруучу тумар катары кабыл алынган. И потом мне объяснили, что когда у нас
при кочевом образе жизни была очень... Эмнегедир кыргыздарда көз тийбесин деген нерсе көп жерде кездешет экен сураштырсам. Көчмөн калк болгондуктан улам көчүп көнгөндө кичинекей балдардын өлүмү көп болгон экен. Ошол себептен алардын өмүрүн сактап калуу, аларды коргоо деги эле үй бүлөсүн жаман нерседен оолак кылуу үчүн ар бир эне кол өнөрчүлүгүндө тумар кылып колдонгон элементтер көп кездешет. Мисалы, негизги 4 түрү бар. Алар турна же каркыра, бото көз, каттама жана чий деп аталат. Вот такие треугольнички, которые летящие журавли, у нас называется турна либо каркара. Куракчы Чолпон Аламанова даярдык көрүп жаткан эко курак көргөзмө негизинен табият, таштанды көйгөйүнө арналат. Көргөзмө аркылуу ал майда чүйдө кездеменин кесиндилерин, эски кийимдерди өрттөп, абаны булгабай, айрыкча тигүүчү цехтер ушундай көйгөй жаратышат. Же эски кийимдерди таштандыларга ыргытпай, эң жөнөкөй кол өнөрчүлүк менен көз жоосун алган кооз буюм же кийим курап тигип алуу пайдалуураак экенин коомчулукка жеткирүүнү каалайт. Будет выставка именно посвященная... Бул жерде каттама курактын бөлүкчөлөрү камтылган. Ал эми жууркандын өзү тигүүчү цехтерде бычмачылыктан калган кесиндилерден курап тигилген. Көбү мындай кесиндилерди ыргытып салышат экен. Биз аларды алып мындай жууркан тигип койдук. Бул курактын түрүн ийне кармап көрбөгөндөр деле өздөштүрүп тиге алат. Курактын эң жөнөкөй түрү десем болот. Бул жуурканды балдарына деле жапса жылуу келет. Керек болсо белекке дагы берсе болот. Для своей семьи, для своих детей. Чолпон Аламанованын айтымында курак өнөрү менен жогоруда атаган оригиналдуу буюм кийимдерди жаратып, бир үй бүлөнү багаарлык киреше таап алса дагы болот. Андыктан кирешелүү өнөргө дагы жатат. Эң негизгиси, курак өнөрү мындан ары дагы ар кандай иш чаралар менен эл алдына тартууланып, унутта калбашы керек дейт каарман.